Мына эми кезектагы жыйынтыктоочу видеолорубузга келип калды. Орто баа деген темада болот. Ушул видео менен бүгүнкү жалпы чыгарылышыбыздарды жыйынтыктайбыз. Мына эми датаны айта кетейин. 3 январь 2021 жыл апта күнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалакуноо базарынан мына акыркы видеобуз тартууну улантуудабыз. Мо Mercedes-Benz 210 кузов Е класстан баштайлы. Комплектация элеганс. Дөңгөлөктөрү кышкы, ушунда куюлган дистерде. 2001, объему 2.2, коробка автомат. 350 миң сом айтылыш баасы. Урматтуу жарандар, көңүл буруңуздар. Кислородный концентратор арендага берилет. Жер сатылат. Субсидия 5 литр. Кайталоодон Антизанос ESP өчүрүп жандыруу бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө, багажникти дагы өзүнүн кнопка менен ачышыруу бар. Электро күскүлөр, отургучтары ткань материал, подлокотник бар. Жана ушул эле адамга караштуу, ушул Астрабы? Opel Astra. Универсал. 2003, объему 1.6. Баасы канча болуп атат? Айтылыш баасы 230 миң сомдо атат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, подлокотник, коопсуздук жаздыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар, кондиционер бар. Дагы ушул адамга караштуу 3-унаа Toyota Windom. Дөңгөлөктөр да бунуку жакшы, кышкы протекторлору жакшы. 2000-жылы чыгарылган, объему 2.5. Бунун баасы канча болот? 350 миң сом. Hyundai Getz лассеттилерди Honda жаздарда ушул видеодон көрөсүздөр. Кудай буйруса аларды да тартабыз. Mercedes-Benz C класс. Комплектация Авангард. 2001, объему 3.2, бензин, 330 миң сом. Коробка автомат. Төрт партроник датчиктери. Дөңгөлөктөрү да кышкы. Төртөө тең окшош экен. Мынакей салону кожа, боз кожа. Chevrolet Captiva. Алдында 4 партроник датчиктери, туманниктер менен. 2008, объему 2, дизель. 630 миң деп атасыңарбы? 630 миң кеми бар дейт. 7 орунду. Салон ачык элеби? Салон көрсөтүп коеюн. Кара кожа. Бул жакта электроклимат. Подогрев сидений 2. Бир эле режимде экен. Штатный монитор, мультируль, 7 орунду, 3-катардагы бар. Люк бар экен. Кожаный подлокотник дагы. Hyundai Getz Россия транзит номеринде рестайлинг. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы. 2008, объему 1.4, коробка механика. Төрт айнектен электро көтөргүчтүү, механикалык түрдө эле жылдырмай күскүлөрү, блокировкасы бар, кондиционер жок. Айтылыш баасы 280 миң сом. Дэу лассетти. 2006, объему 1.6, мына есім байланыш номері, коробка механика.
Басы 290 миң деп атасыңар, кеми бар дейді. 4 айнектен электро көтөргүчтө, мындай климаты да монохромный электронный дисплейде, авто функциясы менен, подогрев сидений бар, отургучтары дагы кожа экен, мульти-руль, комплектация жакшы унанық. Мына лачеттин нээси суранып атат, мен дагы тартып койгулачы деп туруп. Таныгандарга салам айтып коюңуздар. Ким таныгандар комментарийге жазып коюңуздар. Mercedes-Benz C-класс универсал классик комплектация. 2003, объему 2.1. Мына есім байланыш номері. Басы 320 миң сом деп атат. Chevrolet Lacetti. (2006), объему 1.6, мына есім байланыш номерлері, коробка механика. 260 миң, 280 миң дейді. 280 миң. Подлокотник бар, мультироль. Chevrolet Lacetti. Россия темір номерінде учеттон чыгарылган эмес. Универсал. 2012, объему 1.6, коробка механика. Анда Өзбекстан сборкасы болуп калат экен, бу? Өзбекстан сборкасы. Төрт дөңгөлөктен кышкы, протекторлары жакшы. Салону кожаный чехолдор кадалган экен. Монитор, мына выдвижной мультимедиясы. Так, кондиционер печка экен, климат эмес экен. Эшиктери да мына кожаный обшивкаланып тур. 290 миң сом ба? 280 миң сом деп атыптыр. Видео так. Кичкене аке. Chevrolet Lacetti жок, Deo Lacetti экен бу. Deo'nун эмблемасы турат го, капоттун өзүндө. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, басы 330 миң сом. Deo деп турат, рулунда да Deo эмблемасы турат. Подогрев сидений, климат электронный, авто функциясы менен, 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалар менен жакшы. Hyundai Solaris рестайлинг, Россия транзит номеринде. Рестайлинг дегенде мынакей көргөнүңүздөрдө биринчи ошо поколениядан кичине фарлардын сүрөттөрү өзгөргөн. 2015, объему 1.6, мына есин байланыш номери. Коробка механика. Кичине өзгөрүүлөр болот өзү рестайлингде. Кебиркилер адашып да буну Solaris 2 деп алат, бирок 2 эмес, бул рестайлинг эле. 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен электро күскүлөр, комплектация чындыгында жакшы. Подогрев руля бар, функциясы корректировка фар, мульти-руль. Так, климаты да авто функциясы менен мынандай монохромный дисплейде, подогрев сидений 2 режимде, подлокотник бар. Бул жагында болсо AUX менен USB разъемдору дагы бар экен. Жакшы. Пробег канча эле? 275 миң километр. Басы канча эле? 480 миң сом деп атат. Видеону дагы көрүп туруңуздар, эң акырында мен кайтып жатып дагы дарбазанын жанына келгенде ушул базардан чыгып аткан унаалардын сурап көрөмүн. Ал жакта ошо сатылган унаалар болсо, ошолорду да жарыялап көрсөтүп коем. Volkswagen Golf 4. (2002), объему 1.6, коробка механика.
280 миң сом деп атат. Климаты да бұнықы авто функциясы менен монохромный дисплейде. Жақшы. Honda Jazz 2004, объемы 1.4, 400 миң сом. Басында жазып қойып тұр. Бұл жақшы көрініш. Егер басы ушундай чекеден эле жазылып турса, биз да чекеден эле тартып бермей келек. Дөңгөлөктөрү кышкы ушунда куюлган дистерде мынандай. Так, маалымат кагазын көрсөттүк. Эми арка жагын көрсөтөлү. Спойлер бар экен, стоп сигналы да рестайлинг коюлган. Ага, эшиктери жасалып мындан да кожаный обшивкада. Электрогүскүлөр. Пробеги канча болуп калган? 250 миң километр. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1995, объемы 2.2. Мына эсин байланыш номери 350 миң, 350 миң. Мына люк бар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, ушунда өзүнүн оригинал куюлган дистеринде уна жабык турат. Мына алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электрогүскүлөр, подлокотник бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы да бар экен. Мына эми кыскача дагы тартып кете берели. Көпчүлүгүндө ушу басы жазылган эмес. Басы жазылган мыналарга азыр көрсөтө кетем. Канчалык түрдө ушул атайын көрсөтүп кетип атам. Басы жазылбай маалымат кагазында турган унаалар канча экен. Ошо биздин дагы бая тартып атканда мээнетибизди баалаш үчүн сиздер аркылуу мына изден тартабыз чындыгында. Мына канча 30 метр бастым. Бирөөсүндө да басы жазылбай турат. Мына унада жазылып турат экен. Бул Hyundai Sonata 2007, объемы 2, 4,5 миң доллар. Коробка автомат. Машина кейжи. Бул жакта Ford Transit-тагы басы жазылып турат экен. Шуну көрсөтүп коелу. 7 миң доллар, 2008 жылы чыгарылган, объемы 2.2, 580 миң сом болсо. Мына эсинин байланыш номерлери. Жүк ташуучу. Мына айтканымдай кайтып жатып ушул сатылып кала турган унаалар болуп калса, жолдо кетип атат. Көрсөтүп коеюн. Мына өзүңүздөр байкап жатканыңыздардай көпчүлүгү кайта элек. Кайтып аткан унаалар жок деле. Мостримден сурасак, бул жөн эле кетип атат экен, сатылбаптыр. Мына жок унаалар. Эми ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр коштошо берели. Кудай буйруса, кийинки чыгарылыштарга чейин ушул ар бир видеолорубузду көрүп туруңуздар. Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук каалайм. Өлкөбүздө тынчтык, аманчылык болсун, деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык, аманчылык болсун. Эмдиги көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.